Саламатсыңарбы? Бүгүн 5-чи бөлүм 21-чи ырсаптан баштап окуйбуз. Матай 5-чи бөлүм. Байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө, ал жазага тартылат деп жазылып турат. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: бир тууганына жөнү жок эле ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганың келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. 27-чи ырса байыркы мезгилде жашагандарга ойноштук кылба деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Качан биз Иса Машаяктын сөзүн укканда өлтүрбө деп атат. Эгерде сен кумарлануу менен сен карасаң, караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган деп атат. Иса муну айткысы келген эмес. Анан ар бир өлкөдө кылган иши үчүн жазалайт да. Биз башка адамдардын коюн билбегендиктен, анан биз өтө ылапылас адам болсок дагы, эгерде биз сыртыбыздан жакшы адам болсок, анан адамдар айтат, бул жакшы адам деп. Бирок канчалык алар жакшы киши болбосун, бирок жүрөгүндө ыплас нерсе болгон адам бул Кудай алдында жаман адам. Китепте адам бар, Каин деген. Ал эң жакшы ушу жердин түшүмдөрүн алып Кудай алдына алып келген да. Кабыл ушунчалык Кудай алдында таза адам болгон. Анан сөз менен айтсак болот, ал өлтүрдү деп. Анан элестетип көргүлө, адамды өлтүрүш үчүн анын жүрөгүндө эмне болгон? Ушунчалык жек көрүү болуш керек анын жүрөгүндө адамды өлтүргөнгө барган адам. Анан мында карап көрсө, анын жүрөгүндө эч кандай жамандык жоктой. Өтө чынчыл адамдай көрүнгөн кабыл. Анан ал андай кылбаса, ал ушу анан адамдар ойлошот, бул анчалык деле жаман адам болбосо керек деп. Бирок Иса эмне деп айтып атат? Ооба, чынында адамды өлтүрбөсө керек. Ооба, көптөгөн адамдар бар ойноштук кылбаган. Бирок бирөөнү жек көргөн адам ал өлтүргөн адамга барабар. Сен качан өлтүрөсүң, качан сен адамды жек көргөндө? Кумарлануу жүрөк качан пайда болгондо, качан сен жүрөгүңдө ошондой ой пайда болгондо. Эгерде сен кумарлануу көзүң менен башка бирөөнү карасаң, аялдарды, аягында ал адамды ойноштукка алып келет. Биз муну көзүбүз менен көрбөсөк дагы, анан биз көзүбүз менен көрбөгөндүктөн биз аны ойноштук кылды деп айта албайбыз. Бирок Кудай Теңир адамдын жүрөгүндөгү эмне бар экенин көрөт. Акырындык менен ошо кумарлануу ойлор толгондон толот, аягында ал ойноштукка алып келет.
мындай жер жемиштер ушундай мындай эгерде аларды жөн эле коюп койсоң, алар деген ушундай бышып калат да. Эгерде жек көрүү ушу ойлор пайда болсо, аягында ал адам өлтүрүүгө алып келет. Анан кумарлануу ойлор аягында ойноштукка да алып келет. Мындай мыйзам бул деген адамдын кылган ишин көрсөтүп турат. Анан мыйзам ал адамдын кылган нерсесин гана ошо нерсени соттойт. Мен күнөө кетирген жокмун, ошон үчүн мен күнөөкөр эмесмин. Бирок Ыйса эмне себептен ушундайларды айтат? Анан Анан адамдардын арасында айтат, ой, бул адам чынчыл адам, ушунчалык жакшы адам деп. Эгерде Кудай биздин кылган ишибизди эле карап, бирок жүрөгүбүздүн ичиндегини көрбөсө, бирок чынында айтканда адамдар ушунчалык лас жаман адамдар. Анан мында кылган иши боюнча гана ошол стандарттан караганда ал чынында жакшы адамдыр. Анан ушул кылган ишине жараша гана стандарт болсо, ал ойноштук кылбаса, анан кылган ишин гана көрсө, ал адам ойноштук кылган жок, адамды өлтүргөн жок, бирок адамдын жүрөгүндө бул нерсе башталат. Мындай кумарлануу ойлор, жек көрүү, урдоого кандайдыр бир ойлор пайда болот да адамда. Бирок ошол иш жүзүндө көрүнбөсө дагы ал адамдын жүрөгүндө бар. Ушул жек көрүү ойлор адамды өлтүрүүгө алып келген жок да, бирок ошондой ойлор пайда болду да адамдын жүрөгүндө. Биз Кудайдын алдында ушундай ууруу, жанагындай ойноштук кылган адамдарбыз. Анан билесиңерби эмне деп жазып, байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө ал жазага тартылат деп турат. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын Келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат дейт. Бул адам күнөө кылган адам. Ыйык китеп бизге эмне жөнүндө айтып атат? Биз көргөн нерсе эмес, Кудайдын көз карашына. Анан бир дагы адам жок, өзүнүн жакшы иштери менен бейишке бара турган. Мен өзүмдү жакшы билген адам эмес болчумун. Эгерде мен ушул парыздардын бардыгын аткарсам, мен асман патшалыгына барам деп ойлогом. Эгерде мен аракет кылсам, мен калп айтпайм деп ойлогом. Мен калп айтпайм, ойноштук кылбайм деп. Ооба, мен эч нерсени урдабасам да, ойноштук кылбасам да, адамды өлтүрбөсөм дагы. Бирок менин жан дүйнөмдө ушундай ойлор пайда болгонун билемин. Мындай менин жүрөгүмдө ушундай жек көрүүгө толгонун мен көрчүмүн. Кандайдыр бир менин өзүмдүн кылган иштерим аркылуу мен анчалык деле жаман адаммын эмес. Бирок менин ички жан дүйнөмдү караганда, мен эле гана көрбөстөн менин ички жан дүйнөмдү Кудай да көрүп турат, менин ички дүйнөмдү. Анан мен өзүмдү караганда эки жүздүү, ушундай калпычы адам экенимди көрөм. Бирок кылган ишимди караганда, мен башка адамга караганда жакшы эле адаммын. Мен тиги адамга караганда таза эле адаммын. Биз ушинтип айта алабыз өзүбүз жөнүндө.
Анан биз өзүбүздү таза деп ойлогондуктан биз Исасыз эле. Анан мен жакшы иштерди деле кыла алам Исасыз. Анан көптөгөн адамдар жыйынга барышат. Анан алар өзүлөрү аракет кылышат, Исасыз эле жакшы иштерди кылганга аракет кылат. Анан Исанын убагында да ушундай болгон, азыр деле ушундай болот. Ушул адамдарга Иса айткысы келген: силер жакшы адамдар эмессиңер. Ооба, чынында силер ойноштук кылган жоксуңар, чынында бирөөнү өлтүргөн жоксуңар, эч нерсени уурдабасаңар дагы, бирок ички жан дүйнөңөрдө силер ушул нерсенин бардыгын кылдыңар дейт. Сен ичиңде сен ушул оюң менен өлтүрдүң адамды дейт. Сен ойноштук кылган адамдан эч айырмаң жок деп атат Иса. Иса бул жөнүндө бизге айткысы келген. Башкача айтканда, биздин ушу ички жан дүйнөбүз ушунчалык пласттык болгондуктан, анан ал айткан: тикенек деген бул тикенек. Биз андан жүзүм ширесин ала албайбыз тикенектен. Бул деген биз ушу тикенектен, биз деген ушу күнөөнүн дарагыбыз. Биздин ушу жеккөрүү, ойноштук кылуу гана ушундай ойлор чыгып турат. Анан биз ушундай жүрөгүбүз менен канчалык аракет кылбайлы. Биздин жолубуз менен, биздин аракетибиз менен кылуу мүмкүн эмес. Эмне үчүн Иса мындай айтып атат? Анан сен жакшы иштерди кылып өзүңдү жакшымын деп ойлойт турсуң. Сен өзүңдү чынчыл деп ойлойт турсуң. Бирок сен Кудайдын көзүнүн алдында сен деген адам өлтүргөн кишисиң. Сен ойноштук кылган адамсың Кудай алдында. Сен өтө ыплас адамсың. Сен жакшы иштерди кылуу аркылуу бирок сен таза эмес адамсың Кудай алдында. Ошон үчүн сенин колуңан келбейт. Анан өзүңдүн күчүң менен ушу парыздарды аткаруу, жакшы иштерди кылуу мүмкүн эмес. Сен Исанын ыйыктыгын кабыл алышың керек. Сен чыныгы Исанын таза жүрөгүн кабыл алышың керек, өзүңдүкүн таштап. Анан Исанын жүрөгүн, жан дүйнөсүн кабыл алыш керек. Ыйык кетип бизге ушул жөнүндө айтып атат. Ооба, биз уурдабасак, ойноштук кылбасак, адамды өлтүрбөсөк дагы, бирок ыйык кетипте биз ушундай адамдарбыз деп турат. Киши өлтүргөн, ойноштук кылган, ууру кылган адамдарбыз. Ал акыркы күнү ал окуучуларына Иса эмне деген? Анан бул пастырды өлтүргөндөн кийин баягы койлордун бардыгы ар тарапка качып кетет деген да. Бардык окуучулары таштап кетерин жөнүндө айткан Иса. Анан Петр эмне деп айткан? Бардыгы таштап кетсе да мен сени таштабайм деген. Ал өзүн чынчыл деп ойлогон. Ал өзүнөн башка нерсени көргөн эмес. Анан Иса Петрга эмне деп айткан? Короз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деген. Жок, мени өлтүрсө дагы мен сенден баш тартпайм деген. Анткени Петр өзүн билбестиктен ушинтип айткан. Короз кыйкырганга чейин Петр болсо 3 жолу баш тарткан Исадан. Ал Петр эмне деш керек эле? Мен ушундай адаммын деп. Ал ушу Кудай алдында ал абдан уялган Петр.
качан Иса 3-чү күнү тирилгенде, ал Исага жолукканда, ал Исага айтыш керек эле бир нерсени. Ой, мен сенден баш тарттым, устат. Мен ойлогом, мен баш тартпайм го деп ойлогом. Бирок мен чынында ошондой адам экеним, мени кечир деп. Мен сенин алдыңда күнөөлүүмүн деп. Петр ушинтип айтыш керек эле Исага жолукканда. Бирок ал анта алган эмес. Эмне үчүн антип айта алган эмес? Ал 3 жолу баш тарткан, бул чынында ошондой кылган ал. Бирок ал ишенген эмес, мен ушундай адам экеним, баш тарта турган адам экенин ал ишенген эмес. Ооба, ушу Исаны сата турган адам экенин, ал ушундай адам экенин көрө алган эмес ал. Ой, мен баш тартпашым керек эле го. Бирок ал баш тарткан. Ал ушундай адам экенин ал билген эмес. Ал Петр болсо өзүн мындай адилеттүү, жакшы адам экен деп караган өзүн. Мен ушу руханий жашоодо мен кандай нерсеге көп жолугам. Анан жакшы мен жөнүндө сөз айткан адамдар бар. Анан мен сиздин насаат сөзүңүз угуу аркылуу мен деген күнөөдөн куткарылуу алдым. Анан көптөгөн адамдардын мындай өзгөргөнүн көрүп, бул жакшы нерсе. Анан Кудай алдында туура эмес кылган иштер бар. Мен адамдар алдында урматтуу, сыйлоого ээ болгум келет. Ооба, мен кандайдыр бир туура эмес иштерди кылганда бул жакшы нерсе эмес. Эгерде менде жакшы эле нерсе бар болсо, туура жасаган гана иштерим болсо, анан менин өзүмө койгон баа өсүп баштайт да. Анан катта кетиргенде, туура эмес ошо иштерди кылганда, анан эмнеге мен мындай кылдым деп мен ушундай төмөн, мен ушундай түшкөнүн көрөм да өзүмдүн. Эгерде мен бардыгын туура жасап, эч катасыз кылсам, анан мен болсо ушундай менин өзүмө койгон баа өсүп, мен ушундай текеберликти көрөм өзүмөн. Анан катта кетиргенде, анан туура эмес иштерди кылганда бир туугандардын арасында, анан мени шылдыңдаганда же куугунтуктаганда, анан мен болсо ушу Теңирге караган жүрөктү көрөм өзүмдөн. Анан Кудай мени ушинтип алып жүрөт, мен аркылуу көптөгөн адамдар куткарылуу, күнөөдөн алыш үчүн. Эгерде мен катта кетирбесем, менде бардыгы эле жакшы болсо, мен жакшы жасап атам. Эмнеге бул бир тууган мындай кылат? Анан бул бир тууган болсо ушундай бир жеңил ойлуулук менен кылат кызматка. Анан ушундай нерсе, мен жакшы жасап атам, мен жакшы билген адаммын. Анан мен өзүм аракет кылганымды көрүп атам. Анан Теңир Мусага эмне деп айткан? Мен сени фараонго жиберем, Израиль элин Египеттен алып чыгыш үчүн. Анан ошондо ал Муса болсо өзүн жоготуп койгон. Мен киммин фараонго барып, анан Израиль элин Египеттен чыгара тургандай мен киммин? Мен кекечмин. Ал жакшы жасалбаган адам болчу. Ал Израиль элин Египеттен алып чыкканда, ал деген өзү кыла албагандыктан жакшы.
ал бир гана Теңирге таянбастан. Эгерде адам өзү жакшы жасаса, ал өзү аракет кылат. Өзүлөрү жакшы жасайм деген адамда өтө көп мындай кыйынчылыктар пайда болот да. Кандай Кудайга болгон ишеним ушундай пайда болот адамда. Жакшы нерсе жок, ушундай жетишпеген нерсеси көп болсо, анан ошо Кудайга таянуу болгон ушундай жүрөк пайда болот. Бирок мен өзүмө ишенгенде, качан мен өзүм аракет кылганда, анан көп кызматчынын балдары бар да. Анан алар насаат сөз айтканда, көптөгөн адамдар күнөөдөн куткарылып алганда, алар ушул балдар ойлошот, биз жакшы жасайбыз деп, башкаларга караганда мен жакшы жасап атам деп. Анан мен эмне кылышым керек деп, мен кыла албайм деген учурда, анан ушул Кудайдан болгон изденүү жоголот. Мына ушул жөнүндө Иса айтып атат. Петр болсо Исадан 3 жолу баш тарткан. Петр эмнени көргөн? Ал өзү баш тартканын көргөн. Бирок ал ушул Исасыз эч нерсе кыла албаганын көрө алган эмес. Анан деген ал эгерде көрсө, ал Исадан баш тартып кете турган адам экенин. Анда эмне деп айткан? Мен сенсиз эч нерсе кыла албаймын. Качан сен мени апостолдордун кылып тандап алганда, сен билгенсиң менин ким экенимди. Петр анда ушинтип айтмак. Бирок мен баш тартпайм деген Петр болсо баш тарткан. Анан качан ал Исаны көргөндө, ал бир күнөөлүү сезимди ушундай пайда болгон. Мен кандай адам экенимди көрдүм. Бирок сен мени апостол кылып тандап алдың. Рахмат сага. Мен сенин эркиң боюнча эмне кылышым керек? Ал ушинтип айтыш керек эле негизи. Бирок Петр антип айткан эмес. Ал Исадан баш тартканын билсе дагы, ал ушундай адам экенин, баш тартып кете турган адам экенин ал мойнуна алган эмес. Эми кантип мен Исанын алдында турам? Мен Исага эмне деп айтышым керек? Анан Петр ойлонуп туруп, ой, менин колуман эчтеке келбейт. Как дагы мен окуучусу болмок элем? Мен барып балык улойм. Мен окуучусу эмесмин. Мен өтө көп ката кетирдим. Мен барып балык кармайын. Анан таң эртеден ага Петрга Иса келген. Анан ал айткан, торду оң жака ыргыт деген. Алар чогуу тамактанышкан. Анан Петрдан Иса сураган ал. Симон уулу Петр, мени жакшы көрөсүңбү деп. Ооба, сен билесиң мен сени жакшы көрөрүмдү. Анда менин койлорумду кайтар деген. Анан ал сураган, ал мени жакшы көрөсүңбү деп. Ошондо Петр өзүнүн жүрөгүн көргөн. Ооба, сен билесиң мен сени жакшы көрөрүмдү. Анда сен менин койлорумду кайтар деген. Ал кандай экенин билсе дагы, ал койлорун тапшырган. Анан ал өзүн көргөн, ал деген баш тарта турган адам экенин өзү. Анан Иса Машаяк аркылуу иштеп баштаган.
уурдабаш үчүн, ойноштук кылбаш үчүн, өлтүрбөш үчүн. Кел сенин жүрөгүңдү ачып карайлы деген. Сен кумарлануу көзүң менен аялды караган. Сенде эмне жек көрүү болгон жок беле? Сен ойноштук кылгансың, сен уурдагансың, сен адамды өлтүргөнсүң деген. Ошон үчүн сен өзүңө таянбастан мага таян деген. Өзүңө ишенбе деген. Анан мен аркылуу Кудайдын ишин аткар деген. Кудай Теңир бизди ушундай жол менен алып жүрөт. Кудай бизди ушундай жол менен баталайт. Кудай бизди жакшы көргөндүктөн ушундай жол менен алып жүрөт. Алар деген өзүн жакшы адам деп ойлойт. Анан өзү сырттагы гана өзүлөрүн көрүшөт. Анан өзүнүн ичиндеги, жүрөгүндөгү караңгычылыкты көрбөйт. Биз Кудайга ишенүү аркылуу ушундай жол менен кетишибиз керек. Өзүбүздүн аракетибиз менен эмес, ишибиз менен эмес. Кудайдын ишин Кудай аркылуу кылыш керек. Биз Кудайдын кулдарыбыз. Кудайдын сөзү аркылуу, Кудай берген күч менен, анын күчү менен кылган бул Кудайдын иштери. Иса бизге ошондой үчүн ушундай айткан. Жакшы калгыла, жолукканга чейин.